Кыргызстандын врачтары коронавирус 2-3 күндө айыктыра турган жаңы ыкма тапты. Бул туурасында президент Садыр Жапаров 15 апрелде билдирди. Мындан улам мамлекет башчы вирус жуккан жарандарды өз алдынча дарылануудан карманып, бейтапканага кайрылууга чакырды. Жаңыдан башталганда барып кайрылсаңыздар, биздин доктурлар бир күн эң көп болсо 2-3 күндө айыктырып кайра чыгара турган метод таап алышты негизи. Президенттин Инстаграмдагы кайрылуусуна бөтөлкөгө аппараттын жардамы менен куюлган саргыч түстөгү суюктуктун видеосу тиркелген. Анын сыртынан уу коргошун жана ысык көл тамыры деген жазуусу бар экенин көрүүгө болот. Ал эми бүгүн саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, президент айткан ысык көл тамыры деген чөптүн кайнатмасын түз эфирден ичип көрсөттү. Эң эле жакшысы суу, мустак суу ичпеш керек. Бүткөндөн кийин. Мындан ичкенден мустак суу ичпеш керек. Мороженое жебеш керек эчтеке. Муну дагы только эле ызык ичиш керек. Канча убакытка чейин муздак суу ичпеш керек ичкенден кийин? 1 саат, 2 саат. Основной жатыш керек да, жатсаң тердеп туруп баягы больнойлордун мокротасы чыкпай атканда чыгат. Siz жақында эле эмгеден өтпөдүңүзбү? Азыр оорубай эле туруп ичсеңиз болобу? Мен сиңерге көрсөтүп атам да. Министрдин айтымында аталган уу коргошунду алгач 300дөн ашык бейтап ичип байкоо жүргүзүлгөн. Мындай ыкманы президент Садыр Жапаровго атасы үйрөткөн. Мамлекет башчы бул ыкманы абакта жатканда экс-президент Сооронбай Жээнбековго сунуштаганда ал укпай койгондо келечектеги министрге сынап көр деген. Ал Жапаров сунуштаган уу коргошун менен туугандарын дарылаган. Мындан улам уу коргошунду COVID-19 дарылоо боюнча 5-протоколго киргизишибиз мүмкүн деген пикирде. Учурда Алымкадыр Бейшеналиев президент менен биргеликте кайнатманы даярдап, дарыгерлерге дарылоонун ыкмасын үйрөтүп жатышыптыр. Муну ар биз окуткан врачтар азыркыда менде болуп туруп, ызык ичирип отуруп жанында. Ызык ичирип туруп анан кетип атат. Демек үй шартында ичпейт, ошол ооруканага ичет. ичип 1-2 саат отуруп, муздак суу ичип. Жок, ошо биз азыркы кезде ооруп аткандарга берип атабыз. Больницанын ичинде берип атабыз. Ошол жерде карап кайнатып туруп, тефалдарды коюп коюңуз, тефалдардан кайнатып туруп ушуну берип атабыз. Бейшеналиевдин айтымында уу коргошунду өз алдынча даярдап ичүү адам өмүрүнө коркунуч алып келет. Эгерде туура эмес даярдалганын ичсе, адам 5 мүнөттүн ичинде өлүп калышы мүмкүн. Андыктан дарыгердин көрсөтмөсү жок ичүүгө болбойт. Бирок COVID-19 каршы дарылоонун бул ыкмасы Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна Кыргызстандан маалымат берилген эмес. Бул арада медицина боюнча адистер ысык көл тамырынын кайнатмасы калктын ден соолугуна коркунуч алып келип, медицина кыйроого учураарын айтып чыгышты. Ал эми ДСУнун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү коронавирусту дарылоодо уу коргошундун колдонулушу тууралуу билдирүү таратып, анда уу коргошундун натыйжалуулугу жана коопсуздугу иликтене турганы айтылат. Учурда бул ыкманы өлкөдө колдогондор да, кооптонуп сындагандар да бар.